Кутмандуу кечиңиздер менен түз эфирде Ала Тоо маалымат программасы. Саламатсыздарбы, студияда Канат Авазбеков жана Гүлзат Карыбаева. Бүгүнкү чыгарылышта. Абалың кандай аймак? Президент Сооронбай Жээнбеков Нарын облусуна болгон иш сапарында теңир тоолуктардын жагдайынан кабар алып, күч түзүмдөрдүн кызматкерлерине жаңы батирлердин ачкычын тапшырды. Жашоону жеңил кылуу өзүбүздөн. Жарандар менен ишкерлердин түйшүгүн кыйла жеңилдете турган электрондук кызмат көрсөтүү боюнча мамлекеттик портал тесттик ыргакта ишке кирди. Кыргыздын сыймыктуу Кыраан Уул кызы. Кыйла жыл КТРКда иштеп эмгеги сиңген чыгаан журналисттер, ардактуу кесиптештерибиз Бүбүкан Досалиева менен Абдысатаров бүгүн студияда. Сууга зар болгон айылдыктардын мүдөөсү орундалды. Баткен районунун Самарканд 2 айыл өкмөтүндөгү 150дөй кожолукка таза суу берилип, тургундар кубанычын батыра албай турушат. Нарын облусу келечекте илимдин, маданияттын борбору болуп, республикада өнүккөн облустардын катарын толукташ керек. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков Нарын облусунун эли менен жолугушкан учурунда билдирди. Дуганга жасаган иш сапарынын алкагында өлкө башчысы Газпром Кыргызстан компаниясынын каржылоосу менен курулган ден соолукту чыңдоо комплексинин ачылышына катышып, ага катар УКМКнын жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлерине жаңы батирлердин ачкычын тапшырды. Өлкө башчысынын Нарын облусуна жасаган иш сапарына кабарчыбыз Самат Асипов көз салды. Нарын шаарынын Аккоргон кичи району өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери үчүн көп кабаттуу үй мына ушул жерде курулган. Үй ээлери, алардын туугандары жана жакындары таң эртелеп чогулуп, майрамдык салтанатка даярдык көрүштү. Нурлан Эралиевдердин үй бүлөсү үчүн да бүгүн өзгөчө күн. Жылдап күткөн кыялдары орундалып, 2 бөлмөлүү жаңы батирге ээ болуп отурушат. Нурлан өзгөчө кырдаалдар министрлигинде 15 жылдан бери эмгектенет. Келинчеги 3 кызы менен ошол кезден бери ижарага батир алып жашап келген. Жаңы келгенде ушу айлыгым 7000 сом болчу, батирлер 1000 сомдон 1,5 сомдон болчу. Азыркы кезде мына ушу үйдө алгача Нарын шаарында 8000 сомго квартира турчубуз. Мамлекеттик кызматкерлерге турак жай берилип жатканын мында келген туугандары да кубануу менен кабыл алышты. Өз үйүң өлөң төшөгүң демекчи, эми үй бүлө үчүн да санаа тынч, мекен үчүн кызмат кылууга да чоң дем күч болмокчу. Жаңы батирлерге өзгөчө кырдаалдар министрлигинде эмгектенген 24 үй бүлө ээ болушту. Көп кабаттуу турак жайдын 8-и 1 бөлмөлүү, 8-и 2, дагы 8 батир 3 бөлмөлүү. Үй алгандардын тизмеси өзгөчө кырдаалдар министрлигинде көп жыл кызмат өтөгөн, көп балалуу жана арызды биринчилерден болуп тапшыргандары эске алынып түзүлдү. Муну атайын комиссия иштеп иш алып баратты. Мына бул турак жай башталып курулган күндөн баштап биз ушуну сорттоп, талкуулап, күнүгө жыйын өткөзүп, маектешип, макулдашып, анан ушул 24 киши семья ушул үйгө кирген турат. 24 үй бүлөгө батирлердин ачкычын президент Сооронбай Жээнбеков өзү тапшырды. Өлкө башчысы өз сөзүндө үй ээлерин жаңы батир алышы менен куттуктап, турак жайда аларга көп жылдарга кызмат өтөсүн деди. Ушу конушуңар жайлуу болсун. Ата-бабаларыбыз айтат, ата-бабаларыбыз майлуу сүттүү болсун деп, майлуу сүттүү болсун. Ушул жерден уулуулап кыз чыгарып, кудаларды тосуп, ушул үйдөн Кудайдан не тилесеңер, Кудайым ошо тилегиңерди берип, балалуу электер балалуу болуп, уулдуу электер уулдуу болуп, кыздуу электер кыздуу болсун, кыздуу болуп, ушул жерден, ушул үйдө бактылуу өмүр сүргүлө. Мен ошого сиздер менен тилектешмин. Президент өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлеринин мекенге кошуп жаткан салымын өзгөчө баалады. Куткаруучулардын иши оор, жоопкерчиликтүү, жогорку уюшкандыкты талап кылган кызмат. Андыктан министрликтин материалдык техникалык базасын чыңдоо мындан ары да күчөтүлмөкчү. Куткаруучу деген бул мугалимдей эле, врачтай эле биздин элге, мамлекетке эң керектүү кесип. Эмне үчүн дегенде сиздер ар дайым элибиздин кызматында турган, элибизге оор мезгилде биринчилерден келип жардам бере турган мына кесип жана органда сиздерсиздер. Сиздер ушу ар кырсыктын алдын алып, ар кырсыктан сактоо мына сиздердин башкы милдетиңер. Мына өзгөчө кырдаал министрлиги мына уюшулгандан бери ушул кызматты абир менен аткарып келатасыздар. Кызыл тасма кесилип, турак жай ачылган соң өлкө башчысы батирлердин ишин карап чыкты. Бөлмөлөрдүн ичи кенен, жылуу. 3 бөлмөлүү батир 81 чарчы метр болсо, 2 бөлмөлүү 66.
Ал эми бир бөлмөлүүсү 46 чарчы метрди түзөт. Жабдуулардын бардыгы жаңы, заманбап жасалган. Жаңы батирлердин ачкычын тапшыруу аземине тизилди. Мына ушундай эле көп кабаттуу 24 батирлүү турак жай бүгүн Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Нарын облустук башкармалыгынын кызматкерлерине да тапшырылды. Салтанаттуу аземге президент Сооронбай Жээнбеков катышып, үй ээлерин жаңы конушу менен куттуктап, иштерине ийгилик каалады. Эл аралык терроризм, уюшкан кылмышлык топтор, мыйзамсыз миграция, мына баңгизаттын трафиги, диний экстремизм, улутчулдар жана регионалисттер мына азыр чыгып атат. Бул биздин мамлекетке абдан чоң коркунуч алып келе турган бул көрүнүштөр. Мына ушулардын баарын алдын алып, ушуларды болтуруу, ушу багытта аракеттерди күчөтүү бул Улуттук коопсуздук комитетинин түздөн түз милдети. Айрыкча эң негизги маселе бул коррупция менен күрөш. Бул нерсени коомчулук мына бизден күтүп атат, айрыкча силерден. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жана УКМКнын көп кабаттуу үйлөрүнө президенттин атынан 200 000 сомдук сертификаттар тапшырылды. Бул болсо Нарын шаарынын чок ортосунда курулган ден соолукту чыңдоо комплекси 2,5 миң чарчы метр аянтты ээлеген. Заманбап үлгүдөгү имарат Нарын элине инвесторлордон чоң белек болду. Нарында жаштардын көбү мектептердин, спорт комитетинин залдарында машыгып келишкен. Тиешелүү шарттардын жоктугунан толук кандуу машыгууга мүмкүнчүлүк аз болчу. Мисалы, мектептин спорт залдары туура келчү эмес, стандарттарга жооп берчү эмес, кичинекей эле зал болчу. Спорттун түрлөрү менен машыккан жаштарда жаңы спорт комплексинин ачылышын чыдамсыздык менен күтүшкөн. Спорт комплексте мындан ары республикалык деңгээлдеги оюндар өтмөкчү. Былтыртан эле ошо салынгандан баштап эле кыялданып келатабыз. Машыгууга мына условия бар да. Ден соолукту чыңдоо борбору заманбап, инновациялык спорттук жабдуулар менен жабдылып, бардык эл аралык талаптарга жооп берет. Комплексте бир эле учурда спорттун 7-8 түрү менен машыгууга шарттар бар. Кичи футбол, баскетбол, волейбол, чоң теннис, ошондой эле дзюдо, бокс, күрөш залдары курулган. Президент Сооронбай Жээнбеков спорт комплексинин ачылыш салтанатына катышып, шаардыктарды ден соолукту чыңдоо борборунун ачылышы менен куттуктады. Жаңы спорт комплексти ачуу аземине катышып атканыма мен да абдан кубанычтамын. Бул Газпром балдарга долбоордун алкагында буга чейин мамлекетибиздин шаарларында, региондорунда ушундай спорт комплекстер курулду. Мына бүгүн заң караган спорт залынын сарайын сиздер менен мына ачып отурабыз. Сиздердин баардыгыңыздарды ушундай заң караган спорт комплекси менен курулушу менен чын жүрөктөн куттуктайм. Нарын шаарындагы ден соолукту чыңдоо борбору республика аймагында 8-чи имарат болуп калды. Президент Газпром Кыргызстан компаниясы менен биргеликте алдыда ишке ашырыла турган долбоорлор тууралуу айтып берди. Россия мамлекетинин колдоосу менен болуп атат, билесиздер. Россия биздин союздашыбыз, стратегиялык өнөктөшүбүз. Россия биздин жакын жана ишенимдүү дос өлкөлөрдүн бири. Россия менен биз тагдырыбыз бир, тарыхыбыз бир мамлекеттербиз. Россия биздин мамлекеттин эң ири инвестордун эң алдыңкы сабында турат. Мына Россия Федерациясы президенти Владимир Владимирович Путин менен мына жолугуп турабыз, расмий жолугушууларда. Ошондо дагы социалдык экономикалык байланыштар, маданий, гуманитардык байланыштар, аскери байланыштар боюнча дагы көп сөз болуп, ал боюнча көп долбоорлор бар. Алар боюнча да келечекте көптөгөн долбоорлор ишке ашат. Кызыл тасма кесилген соң президент спорт комплексинин ичин көрүп чыкты. Абдан сапаттуу, бардык керектүү шарттар түзүлүп, заманбап шаймандар менен жабдылганын белгиледи. Президент өзү да жаш кезинде волейбол ойноп, спорт менен машыкканы белгилүү. Оюн ыкмаларын жана эрежелерин азыр да жакшы билет. Президент Сооронбай Жээнбеков Нарын облусуна бул жылы экинчи жолу келип отурат. Жыл башында Жумгал районунун эли менен жолугушуп, ошондо 2018 жылды аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыялаган. Нарын шаарына жасаган иш сапарында анын алкагында жасалып жаткан жумуштар, алдыдагы пландар тууралуу кеңири сөз болду. Нарын облусу баштатан эле аба ырайынын катаалдыгы, башка дубандардан жер шартынын өзгөчөлүгү менен дагы айырмаланып келген.
Андыктан бул аймакта элдин жашоосуна тиешелүү шарттарды түзүү мамлекеттин алдындагы артыкчылыктуу багыттардын бири болчу. Ага жараша социалдык мекемелер ишке берилип, мамлекеттик кызматкерлер турак жайлар менен камсыз боло баштады. Эми бул иштер мындан ары дагы уланып, алдыдагы максат аймактар менен Борбор калаанын жашоо шартын бирдей деңгээлге жеткирүү. Самат Асипов, Бактурсун Дүйшөнбеков, Коомдук биринчи канал, Нарын облусу, Нарын шаары. Президент Нарынга жасаган сапарынын алкагында облустун активи менен да жолукту. Анда дубандагы көйгөйлөр айтылып, жергиликтүү эл тарабынан социалдык маселелерден тарта сот реформасына чейинки суроолор берилди. Темага жеринен кабарчыбыз токтолот. Президент менен жолугушууга облус райондорунан 500дөн ашык киши келген. Андыктан калаадагы облустук музыкалык драма театрынын чоң залы элге жык толду. Президент Сооронбай Жээнбеков алгач өз ишмердигиндеги артыкчылыктуу багыттар, анын ичинен тышкы саясаттагы жетишкендиктер, аймактарды өнүктүрүү жылынын алкагында аткарылуучу иштерге токтолду. Региондордун өнүгүүсүндө дисбаланс бар. Региондо абдан көп проблемалар бар. Ошолорду чечиш керек. Азыр сыртка миграцияга ким кетип атат? Алыскы бийик тол райондордон айыл жерден кетип атышат. Айыл жери, алыскы бийик тол райондор. Бул биздин өзөгүбүз. Биз Кыргыздын генофонду. Ошон үчүн ал жака биз көңүл бурушубуз керек. Ошон үчүн мен мынау регионду өнүктүрүү жылы деп кабыл алдым. Ошо таза суу менен камсыз кылуу, ирригация боюнча мына программалар кабыл алган. Мына ошонун үстүндө биз азыр ишти күчөтөбүз. Коррупцияга каршы күрөш дагы азыркы күндүн актуалдуу маселелеринен. Өлкө башчысы жемкорлукту жоюуга бардык күч аракеттер жумшалаарын жогорку бийлик эшелондорунан тартып, жергиликтүү башкаруу органдарына чейин жетерин билдирди. Коррупция менен күрөш боюнча бул дагы абдан оңой маселе эмес, оор маселе, урматтуу агайын туугандар. Бу жерде бир президент Жээнбековдун же жогорку кеңеш же өкмөт анын колунан келе бербейт. Коррупция менен күрөштө качан бардык эл көтөрүлгөндө, жарандык коом көтөрүлгөндө, мамлекетке күйгөн ар бир адам көтөрүлгөндө, анан кийин коррупция жеңилет. Качан уурдаган акчасын ада кыла албай калганда, адам уурдаган акчасына заңырат үйлөрү салып, бизнесмен салсын. Бирок мамлекеттик бийликте иштеп алып, андай кылгандардын баардыгы тең жоопко тартылыш керек да. Биз качан ушундай арабызда орусча айтканда атмосфера түзмөйүнчө ал коррупция калганда жүрө берет. Ала коркуш керек, элден коркуш керек. Ал үчүн биринчи мына мен баш болуп ушул жерде отурган бүт жетекчилер өзүбүз таза болушубуз керек. Паракорчулукту алдын алууга көмөк боло турган иштердин негизгиси сот реформасы. Президент 2019 жылдан тарта жаңы кодекстер ишке кирип, мамлекеттик органдар кылмыштар жана жоруктар боюнча бирдиктүү реестрдин негизинде иш алып барышмакчы. Бирдиктүү реестр деп коет. Мына бул ишке кирет 1-январдан баштап. Бул өлкөдөгү кылмыш жанагы статистикасы бир колго тиет. Мурункудай кааласаң келип алып, кааласаң жаап коюп, кааласаң тергөөчү чөнтөгүнө салып алып, же машинага салып алып, уголовный ишти бекитип алып, бизнес кылганда токтойт. Азыркыдай 2 жылдап түрмөдө жата бербейт чыра албай. 5 жылдап, 8 жылдап сот боло бербейт. Мына болуп атпайбы ошондой азыр? СИЗОдо жатат 9 айлап, 1 жылдап мына жаткандар бар, чирип жаткандар бар. Ошонун баары токтойт будан. Бардыгы тең, кылмыш иштердин баары тең көзөмөл болот. Өз сөзүндө президент Нарын облусунун ишкерлерин өздөрүнүн кичи мекенине салым кошууга чакырды. Өлкөнүн тагдыры ар бирибиздин колубузда. Жана ар бир адам аймактардын өнүгүшүнө салым кошо алат деди. Нарында Бишкектин жарымы Нарындын чоң бизнесмендери. Абдан доллар миллионери, сом менен миллиардерлер бардыгы бар. Мен жакында топтойн деп атам барын тең. Элге кызмат кылыш ошол колунда бар. Бизнесчиликке мүмкүнчүлүгү бар балдар, акчалар бар бардыгы тең. Болбосо биз берели деп атам, элкен айтып мөкөнү. Биз берели. Россия Кыргыз фондуна мыназ бурдук. Айыл банктан берели. Ошол тери, эт, жүн, сүттү кайраштетип алып чыккыла сыртка. Биз жардам берели. Нарын эли аймакта социалдык мекемелердин жетишсиздиги, иштен чыккан суу каналдарын кайра куруу жана отун сууга чейинки маселелерди көтөрүштү. Көйгөйлүү маселебиз көмүр да. Жанагы жол тейлечүү машиналар бизге хоболорун берсе, биз көмүрдү өзүбүз тейлеп алат элекпиз. Нарын шаарына жетиштүү кылып керек болсо райондорду камсыз кылат элек да. Өзүбүздүн олигарх көмүр тарткан байкелерибиз бар, бирок алар жардам бербейт, ачыгын айткандачы.
Айрымдар кадр саясатына жана кадрларды ротациялоо маселесине көңүл бурушту. Башка жерге барып иштеген губернатор жоопкерчиликти терең сезет, эл алдында башкача мамиле кылат. Ага да элдин кылган мамилеси өтө мыкты болот. Ошондуктан бүгүнкү күнү сиз Ысык көлдүн губернаторун Ошко жөнөттүңүз. Оштон Осмоналиевди Көлгө, мына азыр жакшы деп аткан губернаторду да колдон келсе ротация маселесин улантсаңыз жакшы болот эле. Мына Кудай таалам чекеңизге жазып, акты ак, караны кара деп жүргөн кишкенсиз. Башында мына аябай кыйынчылыктар болду, бирок сиз мына Кудай таалам сиз тарапта болуп баарын чекесине камап атасыз да. Ошолор азыр үстүңкү эшелон, үстүңкү гана айсберг болуп атат. Ортоңкулар былтыйып отурушат. Ошолордун баарын тазалаңыз. Жыйында көтөрүлгөн маселелердин ар бири актуалдуу. Эл өкүлдөрү президенттин көрүнүктүү ишмерлерди мамлекетке, анын ичинен кичи мекенге салым кошууга үндөгөнүн кубатташты. Элдин суроосу да туура президентибиз дагы жанагы колунан келген бизнесмендерге кайрылам, аларды чогултам, ушундай тапшырма берем деди. Бул эң туура деп ойлойм. Үчүн дегенде баягы колубуздан келип турса жардам берген жакшы. Канчалык жакырларга, колунан келбегендерге, жетим жесирлерге жардам берсе, ошончолук баягы батасы тиет дегенчи. Жергиликтүү тургундардын суроолоруна тиешелүү министрликтердин жетекчилери, андан кийин өлкө башчысы өзү да жооп берди. Жыйында Насип Кайып коомдук бирикмесинин жетекчиси Замира Абдраева Нарын шаарындагы мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн салынып жаткан көп кабаттуу үйдүн курулушу бүтпөй жатканын айтып, президенттен жардам сурады. Мен сизден суранарым, ушунаки көптөн көп майыптардын атынан ошо Алланын ыраазычылыгы үчүн 5 миллион 300 миң акча жетпей атат. Ушунакини бөлүп берип коюңузду, мен майыптардын атынан суранат элем. Кыш кирип келатат, уже такыр токтоп калуу абалда турабыз, Сооронбай Шарипович. Коммуникация бүт бар бизде. Өлкө башчысы эл менен болгон жолугушуудан кийин мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн курулуп жаткан көп кабаттуу үйдүн курулушу менен таанышып, маселени чечүү үчүн баардык аракеттер көрүлөрүн билдирди. Иш аракеттер жана чаралар жыйында айтылган башка көйгөйлөр боюнча дагы күчөтүлмөкчү. Самат Асипов, Бактурсун Дүйшөнбеков, Коомдук 1 канал. Электрондук кызмат көрсөтүү боюнча мамлекеттик портал жыл аягына чейин дагы тесттик ыргакта иштейт. Мындай чечим премьер-министрдин төрагалыгы алдында өткөн жыйында кабыл алынды. Ага чейин тийиштүү министрлик мекемелери мамлекеттик порталдын ишин мындан дагы өркүндөтмөй болду. Ошол эле учурда мамлекеттик порталдагы жарандарга жана ишкерлерге жеткиликтүү болгон кызматтарды үйдөн чыкпастан алуунун жол жоболорун түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Бизнес чөйрөнү жарандарыбызды колдонгонго үйрөтүш үчүн мына мобилдик телефондон болуп атат, компьютерлерден болуп атат, планшеттерден болуп атат. Булардын баарын тең жанагыдай биз элге жеткириш үчүн, реклама кылыш үчүн, массалык маалымат каражаттары менен болуш үчүн чоң бир медиа план иштеп чыгыш керек. 24 октябрь Кыргызстанда дипломаттардын күнү. Бул дата майрам катары Бириккен Улуттар уюмунун түзүлгөн күнүнө карата тандалып алынган. Учурда кыргыз дипломаттарына өлкөгө инвестиция тартып келүү, чет жерлердеги мекендештердин укуктарын коргоп, аларга ар тараптан жардам берүү, мамлекеттердин ортосундагы алаканы жакшыртуу милдеттери жүктөлгөн. Элчи болууну эңсегендер көбөйдү. Буга Тышкы иштер министрлигинин дипломатиялык академиясында билим алгандардын арбып жатканын мисал келтирсе болот. Окуу жайга жогорку билимдүү, мамлекеттик кызматта иштеп жүргөн адистер көп тапшырууда. Биздин жаштар азыр чет мамлекеттерге чыгып, эл аралык уюмдардын баягы иштегенге мындай кызыктар болуп атат да. Жылдан жылга биздин академияга тапшыруучулар, магистратура бөлүмүнө тапшыруучулар көбөйүп атат. Биздин ошол магистратурада эл аралык укук жана эл аралык мамилелер боюнча даярдоо жүргүзүлөт. Анткен менен дипломаттык ишти чет өлкөгө барып эс алып келүү деп түшүнбөө керек. Бул кесип билимди гана эмес, туубаса жөндөмдү да талап кылат. Кыргыз элчилерине чет өлкөдөгү мекендештердин укугун коргоп, аларга ар тараптан жардам берип, мамлекеттердин алакасын арттыруу милдети жүктөлүп келсе, эми жаңы талаптар да коюлууда. Инвесторлор менен байланыш түзүп, мамлекетке ишеним артууга ынандыра алган элчини ийгиликтүү дипломат деп атаса болот. Бирок айрым учурларда иши эмес, чуусу менен таанылган элчилер четтен чыгууда. Кыргызстандын Түштүк Кореяга ишеним артып жөнөткөн өкүлү Кылычбек Султандын билдирүүлөрүн көпчүлүк адистер дипломатияга сыйбаган көрүнүш катары баалашкан. Кайсы гана чет өлкөдө жүрбөсүн өзүнүн улуттук, мындайча айтканда, тиги ыйман инсаптык байлыктарын, казынасын, анын дараметин, мамлекеттин кызыкчылыгын
өкмөттүн кызыкчылыгын ошондой эле жалпы эле коомдун кызыкчылыгын колдой турган биринчи баягы сакчы болуп эсептелет да. Ал эч качан өзүнүн жүрүш-турушуна каты кетирбеши керек. Кайрадан бир дайындоолор болобу деген бир ой бар да коомчулукта. Себеп дегенде биз билебиз, буга чейинки элчилер бир нече жылдан бери иштеп келет. Алардын эми ошол аралыктагы жумушун талдап, жыйынтык чыгарып, жемиштүү болсо калтырып, же башка мамлекетке дайындап, эгер жыйынтык болбосо, эми андай кадрларды көп кармаганга кажети жок. Кыргызстан 150дөй мамлекет менен дипломатиялык байланыш түзгөн. Өлкөнүн чет мамлекеттердеги элчилик консулдуктарын кошо эсептегенде 36 дипломатиялык өкүлчүлүктөрү бар. Ал эми кызматкерлердин жалпы саны боюнча маалыматты Тышкы иштер министрлиги ачыкка чыгара бербейт. Эл аралык мамилелерди дагы өнүктүрүү үчүн башка өлкөлөрдө да элчиликтерди ачуу зарылчылыгы жаралды. Андан да олуттуу маселе дипломаттардын кесипкөйлүгүнө байланыштуу. Жаңы министрдин демилгеси менен азыр жоболорго толуктоо киргизүү маселеси каралып жатат. Айрыкча кадр маселелери боюнча өзүңүздөр билесиздер, бир канча баягындай чуулгандуу басылмалар болду, чуулгандуу жаңылыктар болду. Мына ошолорго байланыштуу кадр жаатында ошол тиешелүү ченемдик актыларга, ошондой эле жоболорго, ички жоболорго толуктоо кошумчаларды киргизүү маселеси азыр каралып жатат. Бул кесип ээлеринин майрамы ар өлкөдө ар башка күндөрү белгиленет. Кыргызстанда 24 октябрь дипломаттардын майрамы катары 1998 жылы негизделген. Анда эл аралык байланышка көпүрө болгон Бириккен Улуттар уюмунун күнү эске алынган. Калыгул Асанбаев, Руслан Сабатаров, Коомдук 1 канал. Кыргыз телевидениясынын өнүгүшүнө салымын кошуп, эмгеги сиңген инсандар жөнүндө көрсөтүүбүздү улантабыз. Бул жолку каармандарыбыз Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмерлер Абдысатаров жана Бүбүкан Досалиева. Кыргыз журналистикасына зор салымын кошуп, из калтырган өрнөктүү инсандар тууралуу кийинки материалда. Жаштайынан журналистиканын казанына кайнап, бул жолдо кездешкен белестерди эмгеги менен жеңген Абдысатаров менен Бүбүкан Досалиева кыргыз журналистикасына өмүрүнүн көп жылдарын арнашты. Экөөнү тең Кыргыз телерадиосу эң мыкты мектеп болгон. Али күнчө эң биринчи алып барган күндөрү, учурашкан учурлары эсинде. Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу телекөрүүчүлөр. Саламатсыздарбы? 1989 жылдан 1992 жылга чейин алгач ак өргө, андан кийин Мин кыял деген аталыш менен чыккан маданий көрсөтүүлөрдү чогуу алып барып, көрүүчүлөрдүн урматына татышкан. Жаштык кезекке эч нерсени карабай, эч нерседен коркпой туруп эле, даярданбай туруп эле, дароо эле чыгып кетип, дароо эле азыркы онлайн деп атышат го, ошондо түз эфирдегидей болуп жазып койчубуз да. Экөөбүз Кайнар булак деп, ошо Кайнар булакты кайнатчубуз, жаңы программа. Аны ошондо жанагы Эрматов деген араматылык депутат болбойбу, ошолорду алып чыкканбыз. Ушулар жетим балдар экен, ушулар элге көрүнсүн экен, тигүү деп экөөбүз дирилдеп күнү-түн иштечүбүз. Улуттук университеттин журналистика бөлүмүн аяктагандан кийин Бүбүкан Досалиева эмгек жолун Республикалык балдар китепканасында иштөөдөн баштаган. Андан көп өтпөй мамлекеттик телерадио комитеттин азыркы Коомдук телеканалдын жаштар редакциясынын редакторлугуна келип, чыныгы журналисттик кесипке өткөн. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Жарым кылымдан бери журналисттик түйшүктү аркалап, бул тармакка эмгеги сиңген Абдысатаров Кыргыз телерадиосуна 1973 жылы келип, режиссердун ассистенти болуп кабыл алынган. Бир жылда иштегенден кийин өзүн өстүрүп, тажрыйба топтоо максатында Москвага барып, эң мыкты журналисттерден кеңеш алып келген. 4 жылда режиссер болуп иштеп, кийин Кыргыз телекөрсөтүүсүндө кадайви драмалык редакцияга кирип, Кыргыздын калемгери, Кара сөздүн чебери Түгөлбай Сыдыкбеков, ааламдын алып таланты улуу жазуучу Чыңгыз Айтматов сыяктуу залкарлар жөнүндөгү көрсөтүүлөрдү даярдап, коомчулукка жаккан. Сизден сурай турган сөзүбүз албетте көп болчу. Мамлекеттик кызматкердин, саясатчылардын дегеле ар бир жаранды мамлекет алдындагы жоопкерчилигин аныктап, жаран катары мамлекетти бекемдөөгө кошкон салымын аныктаган элдик рейтинг аттуу көрсөтүүнүн автору да Бүбүкан Досалиева. Талаптар көп айтыла баштады. Журналистиканын жогорулашына чыйыр салган Абдысатаров 2005 жылдан 2006 жылга чейин Ала Тоо маалымат борборунун башкы редактору жана Ала Тоо жумалык аналитикалык көрсөтүүсүнүн алып баруучусу болгон. Ар кандай себептерден улам КТРден кетип, кайра 2008 жылы келип, мамлекеттик телерадио корпорациянын президентинин орун басары болуп эмгектенди. Бүбүкан Досалиева 1995 жылдары Улуттук университеттин жаңы ачылган телерадио журналистика кафедрасына башчы болуп 1 жыл иштеп, андан кийин Азаттык радиосуна келген. Ал ортодо президенттик администрацияда 2 жыл жогорку кеңеште бөлүм башчы болуп иштеп, жаңы күч, жаңы дем менен кайрадан Азаттыкка келип, телевизиондук башкы продюсер болуп бүгүнкү күнгө чейин иштеп келүүдө. Күн сайын бир нече видео материалдар жасалат, мына ошолорду
тартуу ошолорду жасоо көзөмөлдүк кылам. Абдысатаров 1993 жылы Ош телекомпаниясынын жетекчиси болуп иштеп жүрүп, мурунку Ош 3000 азыркы ЛТРдин имаратын курдурууга себепкер болгондугун айтат. Коор телеканалында да иштеп, ал жерде апта деген телепрограмманы ачкан. Кийин Интерньюста Мейкин Азия деген көрсөтүүнү биринчи жолу ачып, өзү алып барчу. Ошентип көрсөтүүнүн негизги темалары. Убакытты туура пайдаланууну билген Бүйүкан Досалиева жакында эле жаш лидерлердин демилгеси менен күнүмдүк маалыматтардан тышкары кыргыз коомуна зарыл жана аны кызыктырган бардык маалыматтарды берген Топ News KG деген маалымат порталын ачып, анын башкы редактору да болуп иштеп жатат. Ал эле эмес, көп жылдык тажрыйбасын жаштар менен бөлүшүп, кесипкөй журналисттерди тарбиялоого болгон күч-аракеттерин жумшашууда. Досалиева Бишкек гуманитардык университетинде журналисттин чеберчилиги боюнча сабак берсе, Абдысатаров Кыргыз-Түрк Манас университетинде журналистика факультетинин деканынын орунбасары болуп, болочок журналисттерге пайдасын тийгизүүдө. Жумушуна да, үй бүлөсүнө да жетишкен эң мыкты жана бактылуу аял заты болгон Бүйүкан Досалиева 3 кыз 1 уулдун мээримдүү энеси болсо, жөнөкөй жана жупуну жашоону жактырган Абдысатаров үй бүлөсүн эч нерседен кем кылбаган камкор жолдош, 1 уулдун күйүмдүү атасы. Кыял Шаршеева, Аскар Улан уулу, Коомдук 1 канал. Кыргыз телесинин өнүгүшүнө салым кошкон мына ушул эки инсан кезинде журналисттик чеберчилигине чыйыр салган Куттуу каналдын кайрадан эфиринде. Жаңылыктардын кийинки түрмөгүн Бүйүкан Досалиева жана Абдысатаров алып барат. Саламатсыздарбы? Чыгармачылык жолубуздун чыйыры уланган Куттуу жайдан амандашып жатканыбызга кубанычтабыз. 60 жылдык тарыхы бар Кыргыз телевидениясынын студиясынан кайрадан насип буйруп, саламдашып жаткан Бүйүкан Досалиева жана Абдысатаров. Баткен районунун Тажикстан менен чектешкен Самаркендик айыл өкмөтүндөгү 150дөй кожолукка таза суу берилди. Миңөрүк айылында суу тартыштыгы күч болуп, кошуна өлкөнүн айылдары менен мурда суу талашкан учурлар катталып турган. Эми мынтип 7,5 чакырым жерден суу тартылып, электиктердин негизги көйгөйү чечилди. Алардын кубанычын кабарчыбыз Уулжан Тураева тең бөлүшүп келген. Миңөрүк айылынын тургуну Бүбү Майрам Шергазиева таза сууну кошуна айылдардан ташып, кээде арыктагы суудан ичүүчү сууга да колдонуп келген. Айылда алда тартыш болуп, кошуна Тажикстандын айылдары менен суу талашкан учурлар катталып турчу. Эми уминтип ар бир көчөгө таза суу түтүгү тартылып, маселе жеңилдеди. Буга чейин арыктан эле ичүүбүз. Арыктан ичүү эле, арыктын башында эми ар ким ар кандай арыкка көр жер таштап эме болуп, көзүбүз көрбөсө бекерде эми ошентип ичип жүрдүк. Мына эми крантыбыз чыгып калып, абдан сүйүнүп отурабыз эми. Айылдагы 150дөй кожолукка суу тартуу үчүн өкмөттөн жалпы 10,5 миллион сом сарпталган. 7,5 чакырымдан суу алынып, 100 кубтук суу сактоочу кампа да курулган. Кампанын айланасы тосулуп, коопсуздук да эске алынган. Биздин айылга таза суу керектигини айыл өкмөтүбүзгө сунуштап, жергиликтүү кеңеш депутаты айыл өкмөтүбүзгө сунуштап, айыл өкмөтүбүз район администрациясы менен биргеликте иш жүзүгө ашты. Долбоордун негизинде жумуштук Кадамжай шахта акционердик коому аткарып, санитардык абал эске алынган. Жумуш өткөн жылы башталып, суу 1 ай мурда берилген. Водопроводдун курулушун жакында элге тапшырдык. Бүгүнкү күндө иштеп атат. Основной бул элдин эң көйгөйлүү нерсеси границага жакын болгондуктан Тажикстандын границасына суу талаш, жер талаш өтө көп проблемалары бар экен. Ошонун бирин чечкенде болдук. Миңөрүк айылы район борборунан 25 чакырым, ал эми Самаркандик айыл өкмөтүнөн 37 чакырым алыстыкта жайгашкан. Ал Тажикстан Республикасынын Сурх айылы менен чектешет. Уулжан Тураева, Арыспек Мазайыт уулу, Коомдук 1 канал, Баткен облусу. Сот укуктук реформасынын алкагында 2019 жылдын 1 январынан тарта өлкөдө мыйзам жана кодекстердин жаңы эрежелери ишке кирет. Азыр буга карата бардык жактан даярдык күчөтүлүп, сот, укук коргоо жана көзөмөл органдарынын кызматкерлери окуудан өтүп, тажрыйба алмашуу аракеттери жүрүп жатат. Жаңы өзгөртүүлөр аймактарда талкууланып, даярдык иштери таразага салынууда. Ысык көл, Нарын областарынын укук коргоо органдарынын жаңы мыйзамдар менен иштөөгө даярдыгы тууралуу Эдил Мелисбек айтып бермекчи.
Сот реформасынын жүрүшүнө мониторинг жасоо боюнча эксперттик жумушчу топ Ысык Көл облусунда талкуу жүргүзүүдө. Негизделе аймактардагы жергиликтүү бийлик, укук коргоо органдары жаңы мыйзамдар менен иштөөгө даярбы? Бул багытта эксперттик топ иш алып барууда. 2019 жылдын 1-январынан тарта кылмыштар жана жоруктарды каттоо боюнча бирдиктүү реестр ишке киргизилген турат. Ал кылмыштар, аны жасаган адамдар тууралуу маалыматтарды чогултуу, сактоо жана эсепке алуу боюнча атайын электрондук базага чогултулат. Бул жаңы өзгөрүүлөргө ар бир күч органы кылмыш катталгандан тарта жазага чейинки толук маалыматка күбө болуп турат. Баягы кодекстер боюнча түп тамыры менен баардык система өзгөрөт. Бул жерде баягы кылмыш козгоодон баштап кийинки сотко чейинки, анан кийин жаза аткаруу системасында бүт ыкмалар өзгөрөт. С новым кодексами. Жаңы кодекстер менен бардык тийиштүү мекемелер аймактагы адистерде таанышып чыкты. Аларга атайын окууларды өттү. Бирок айрымдары бул өзгөрүүлөрдү толугу менен талдап чыкса, башкалары үстүртөн гана таанышканы байкалып турат. Алдыда дагы 2 ай убакыт бар. Бул аралыкта толук окуп билүүгө мүмкүнчүлүктөрү бар. Өлкөдөгү кылмыш укуктук статистиканы түзүү эми бирдиктүү реестрдин жардамы менен болот. Бул өз кезегинде укук коргоо органдарындагы коррупциянын деңгээлин төмөндөтүүгө жана сот системасынын ишин толук түрдө электрондук ыкмага өткөрүүгө багытталган. Мындан тышкары келерки жылы пробация мыйзамы дагы ишке кирет. Вопрос обучения специалистов государственных органов новеллам. Мамлекеттик органдардагы адистерди жаңы новеллаларга окутуу биздин приоритеттүү багыттардын бири. Эгер азыр иштеп жаткан административдик кодексте кызмат адамдарынын гана жоопкерчилиги каралган болсо, жаңы кодексте юридикалык жана физикалык жактардын дагы жоопкерчилиги каралган. Азыркы учурда адамды жазага тартууда ага катаал чара колдонуу ыкмасы кеңири жайылган. Ал эми жаңы кабыл алынган кодекстердин ишке кириши менен кумандуулукка басым жасалмакчы. Белгилүү болгондой, буга чейин адистер азыркы иштеп жаткан баардык кылмыш жаза жана жарандык кодекстерди кайра иштеп чыгышкан. Кыргызстанда сот укук реформасынын маанилүү жана негизги бөлүктөрүн талкууга Ысык Көл жана Нарын облусу өкүлдөрү катышты. Талкуу 2 айдан кийин жыйынтыкталат. Эдил Мелисбек, Бакыт Шайымбетов, Коомдук, Биринчи канал, Ысык Көл облусу. Ички иштер министрлиги 9 айдын жыйынтыгы боюнча аткарылган жумуштар тууралуу маалымат берди. Бул аралыкта 22948 кылмыш катталып, анын ичинен 15000ден ашык кылмыштын бети ачылган. Андан сырткары 1,5 миңден көп кылмышкерден турган 613 ар кандай кылмыштуу топтор кармалып, алар жасаган кылмыштар аныкталып, жоопкерчилик тартып жатканы белгилүү болду. Ошондой эле жыйында министр 2020-жылдан тарта милициянын айлыгын 40%га жогорулатуу тууралуу мыйзам долбоору иштелип, парламентте талкууланып жатканын билдирди. Ички иштер министрлиги мыйзам бузган, коррупцияга малынган формачан адамдардан арылтуу жүрүп жатканы да тууралуу маалымат берди. Бишкек шаарында жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлгө алган кызматкерлер маяк деген аталыштагы рейд өткөрүүдө. Бул текшерүү чарасы тез жардам унааларына тоскоолдук жараткан айдоочуларды мыйзам алдында жоопко тартуу, айнегин караңгылаткан айдоочуларды айыпка жыгуу жана жолду туура эмес жерден кесип өткөн жөө адамдарга эскертүү берген көрүнүштөрдү камтыды. Рейдтин жүрүшүнө кабарчыбыз Уланбек Дыйканбаев катышып келген. Адам өмүрүн арачалап калайын деп алып учуп айдаган тез жардам унаасына айдоочулар ар дайым эле жол бошото бербейт. Мындайга мойну жар бербегендер четинен жол сакчынын кайрымагына илинди. Эреже бузган айдоочу канчалык опурулуп жапырылганы менен айыбы далилденгенден кийин айыпка жыгылды. Артында спецтранспорт скорый помощь машинасы включенный маяк менен келатса жол бошотпой атат. Ошого азыр административный протокол түзүлүп атат. Андан ары баратып жолдун ортосунан четке чыгууну түйшүк көргөн дагы бир айдоочу кармалды. Жаңы эле эмеси эмне үчүн айдап атасың? Жаңы эле бери карасаңыз, эмне үчүн айдап атасың? Жаңы эле жолдон урмат айдоочу эмне үчүн айдап атасың? Жолдон эмне үчүн мына мен скорыйнын ичине келатам, тез жардам келип барат. Включенный маяк менен оңго алыңызса, силер түз кетип баратасың. Жол бербей жатасың. Эмне үчүн себеп? Эрежеге ылайык ар бир айдоочу үн чыгаргычын катуулаткан тез жардам унаасына жол бошотууга милдеттүү. Бирок кобочо болуунун ордуна ороңдоп, кыр көрсөткөн көрүнүштөр жок эмес. Бизде көп кезинде кое бербейт, действительно. Бизде случай болгон ушундай водительде бирөөнү сабап салып, арматур менен чаап салган бир водителибизде. Уже 2-3 ай болуп кетти, ошол водитель чапкан. Болот, көбүрөөк колдорун көргөзөт, кырларын көрсөтөт, эметет, агрессивный болот. Анан биякта шашып баратканда бир туугандар эметет. Сен батыраак айдабайсың, скорый эмеспи деп. Тааныш билишине таянып, темир тулпарынын терезесин караңгылатып жүргөн жарандар бар. Андай жол тандабастын бири колго түшкөндөн кийин тартипке моюн сунуп айып салынды.
Бул текшерүү иштери калкка түшүндүрүү иштерин жүргүзүү жана кырсыктардын алдын алуу максатында уюшулду. Адамдар, айдоочулар аябай көп болуп атат да. Ошондуктан биз ушу биздин башкармалык менен бирге ушул иш чаралар жүргүзөлү дедик. Алдын алуу максатында кылып атабыз да, мында алдын алуу максатында рейд жүргүзсөк, ошол элдин аң сезимине жетеби, жана айдоочулардын аң сезимине жетеби деген ойдо кылып атабыз ушу иш чаралардычы. Жол коопсуздугун тескеген кызматкерлер күн түн дебей терс көрүнүштөр менен күрөшүп келет. Адистер чубактын кулундай чубалган коопсуз шаар долбоору ишке ашса, түйшүк бир аз жеңилдеп, эреже бузуулар тыйылып калат беле деген пикирде. Уланбек Тиканбаев, Азамат Кыдыр Токтоев, Коомдук, 1 канал. Ушуну менен биз сиздер менен коштошобуз. Ар дайым аманчылыкта, сак саламатта туруңуздар. Жаңылыктардын кийинки түрмөгүн кесиптештерибиз улантмакчы. Жүзүп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинде Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык юбилейине арналган эл аралык илимий конференция өтүп жатат. Ага Орусия, Польша, Латвия, Жаңы Зеландия, Украина, Беларусь жана Казакстандан окумуштуулар келишти. Конференция 26 октябрга чейин уланып, илимпоздор улуттук тилдерди өз ара таасирлери, кызматташтыгы жана улуттук дүйнө таанымдардын бири-бирине айкалышы жөнүндө сөз кылышат. Коомдун ичинде жүрүп жаткан трансформациялар ар бир адамды өзүнүн мындай бир түпкү тамырынан кайра тил, маданият, салттуу маданияттан тартып бир жаңы глобалдык сферага чыгарып жаткан учурда ушул маселеде Чыңгыз Төрөкуловичтун ушул жазып жүргөн чыгармаларда коюлган эң негизги суроолорго дагы мындай бир айкыш бири-бирине толуктаган маселелер болуп жатат. Мына ушундай жаңылыктар менен бүгүнкү чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Саламат болуңуздар. Саламат болуңуздар.